Кыргыз-тажик чек арасындагы талаш болуп келген жерлерди теңме-тең бөлүштүк. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде билдирди. Журналист кыргыз-тажик чек арасы чечилген боюнча маалымын алганын айтып, комментарий берүүнү өтүнгөн. Өлкө башчы чек ара эки тараптуу кызыкчылыктарды эске алуу менен чечилгенин айтты. Эки өлкөнүн ортосундагы чек ара маселесин делимитациялоодо бир жактын кызыкчылыгын жогору коюп чечип алуу деген болбойт. Сөзсүз бирдей кызыкчылык болуш керек. Талаш жерлерде да тил табыштык десек болот. Анткени илгертеден талаш болуп келген жерлерди теңме-тең бөлүштүк. Айрым жерлерди теңме-тең алмашуулар болду. Азыр кагаз иштери аяктоо алдында турат, деди Жапаров. Ошондой эле өкмөттөр аралык комиссиялар ишин аяктаса, тышкы иштер министрлери кол коюшарын, андан кийин парламенттерден ратификациядан кийин президенттер кол коюп, маселеге чекит коюларын белгиледи. Мындан тышкары өлкө башчы өкмөттөр аралык комиссиялардын иши бүткөндөн кийин чек ара посттору ачыларын кошумчалады.